Мен оğlum 2015 жылдан бeri Россия делегесінде эмгектенип, мигрант болуп эмгектенип келет. И 2018 жылы мол жерге ГИКтин үйлөрү курулган жерде биз Сотик жер участогун алып, ушул жерге үй салып, баг жолун тосуп, ашкана немелерине баары тосулуп, ГИКке бир 15-20 күн калганда мыйзамсыз деп бул жер сноско туш келип калды да. Сноско туш келип калып, анан ошолдо биз СМБга барганыбызда ошол жерде СМБнын балдары айткан, чогулуш болду, канча Кыдыршаевич менен ушу 3 комнаталуу үй берилет деп. Анан кызыл китепти ошондо эле алып калышкан бизден. Анан кийин мына 2000 ошондо эле биз өткөзүп бердик мамлекетке. 2021-жылы 10 ай болуш керек. Анан мына уже 26-жыл келип калды. Бизде эми ошондо үй бизге мисалы абдан заркы да, балам ошондон бери жүрөт да, келинчек экөө балдар мененчи. Анан эми могу үйдү качан бүтөт билбейбиз, анан кандай кылып берет? Ошону же болбосо могу оштогу үй бул дагы катты түшүндүм. ГИКтин жетекчиси эмне болду эле бул маселе? Айыл өкмөткө бардык, айыл өкмөт ушуну ГИК чечет экен да. Мына ГИКтин жетекчисин ала келебиз азыр угалы. Саламатсыздарбы, жыйындын катышуучулары. Бул маселе боюнча бизде маалымат бар. Булардын жерлерин биз көз карандысыз баалоо кылышыбыз керек. Бул убакка чейин болгон экен, бирок түшүнүксүз. Бул мурдагы көз карандысыз баалоо боюнча эгер биз буларга компенсация чыгара турган болсок, тормоз болуп калат да. Буларга тийиштүү деңгээлде чыкпай калат. Анан бул эженин менин билишим боюнча үйүнүн тип паспорту жок. Бизге основание керек да. Ооба, кызыл китеп бар, бирок тип паспорт биз эле керек да. Паспорту жок экен. Себеби бүт эле керек. Жок, мындай да. Бул болсо үй салып баштаганда тех паспортко четелекте силер алып атасыңар жердин. Үй салып беребиз, үй беребиз деп коюп. Анан азыр болсо үй алабыз деп атсаңыз, силер болсо кайра тиги тех паспорт алып келип атасыңар. Анан умалда бизге оценка деп да айтылган эмес да. Азыр сүйлөптүр. Анан үй тех паспорту жок болсо кандай болуп калат ошол боюнча? Мен мындай айтып кетчү, белгилеп кетчү нерсе, биз азыр бул үйдү азыр соттун төрайымына калып эжеге жалпы адамдарга түшүндүргө да, жалпы Коомдук соттун төрайымы Сабырович бар. Үйдү оценка кылганда, эгерде жөн эле пустой участка болсо, анын баасы 1 болот. А эгерде участкасы менен үй болгон болсо, үйдүн тех паспорттор болсо, ал такыр башка баа болот да. Ошон үчүн пустой участканы алган ал 1 акча, демек батирдин комнаталары ошондон зависит этет да. А эгерде участкада салынган үй тех паспорт менен бар болсо, ал үйдү снос кылып туруп, ошо үй менен чогуу бааланат. 64 сотик жер бул жер. Бул жерде магазиндер, үйлөр, анан мурунку Селпо деген организациянын зданиясы болгон. Жалпысынан 13 объекти, мунун арасында бир аймактык милиция бөлүмчөсүнүн конторасы бар эле. Бул жерге тез арада ГИКтин үйү салынат деп элдер менен чогулуш өтүп түшүндүрүлүп, бүткөндөн кийин үй берилет деген. Бирок оценка болгон эмес. Анан оценка болгон эмес да. Андан кийин бул боюнча кеңештин чечими чыккан. Ошол чечимде ошол ГИКке бөлүнүп берилген жердин мүлк ээлеринин ордуна ошол ГИК компаниясы аркылуу компенсацияланып жерине магазин, үйгө үй берилип, анан пайдалансын деп чыккан өкмөттүн токтомунда. Ал боюнча бердик. Бул чындыгында ошол башкы процедурасы калбай эле иш башталып кеткен да. Андан кийин райондук администрациянын буйругу менен комиссия түзүлгөн, комиссия карайбыз деп. Анан бүгүнкү күндө сүйлөшүп атабыз, бул чечип беребиз дедим. Мен жерлеринде оценка кылдырып коем, бул кайрадан да оценка кылдырабыз деп ГИКтен чечип беребиз деп атышат бирок. Мен билишим боюнча еще бул жерде магазиндер бар деп атат. Бирок эч кандай мындай право удостоверяющий документи жок. Жөн эле жерлерди гана булар көрсөткөн, ушу добровольно өткөрүп берип коюшкан. Айыл өкмөттүн балансына. Бизде ошо жердин немеси жоктур, документтер жоктур. Документтер бар экен, госактылар бар экен, просто эл добровольно муниципалитетке өткөрүп берип койгон. Бизге деген основание керек да, мамлекеттин жерди алып алса. Мындай да, силер болсо өткөрүп берген. ГИК салып беребиз, үйлөрдү беребиз деп коюп кетип атсаң, ошон үчүн добровольно берип атышат да. Анан берип аткандан кийин анан кайра үйсүз калып атса, кандай болуп калат? Жана комиссия качан түзүлөт? Качан түзүлөт? Дамир Садырович кызматка келип иштеп аткандан кийин түзүлдү. Председатель заманкин болду эле, бүгүн алмашып кетти. Кайрадан комиссия түзүш керек. Ошо комиссияларды жандандыргыла.
комиссияны жандандырып туруп ошол жактан мына гиктин элдердин баарын чакырдылар ошол жактан. Ошо баардык жаштап жаткан баарын түшүнүп ата мына булар болсо үйлөр салынсын деп болгон жердин баарын берип атса, анан эле кайра туруп туруп анан талаада калып атса, мындай болбойт да. Ошол себептен болсо жанагындай комиссияны түзүлөт. Комиссиянын жыйынтыгын болсо конкреттен карап чыккыла, ушу баардык шарттын баарын. Анан урматтуу бүгүнкү жыйын катчылары, ошо жана биздин мына төрайымыбыз айтып кеткендей, баарыбыздын мыйзам чегинде кылышыбыз керек да. Жанагындай айыл өкмөттөн токтом алдыкпы, алгандан кийин биз болсо ошо токтомго эле санабыз тынч болуп эле жүрүп калып атабыз да. Токтомду 3 айдын ичинде келип, жана кадастрга отургузуп, ошол жактан документтерин алып алсаң, ал токтомдун жараксыз болуп калат да. Ал токтомдун үстүнө дагы бирөө берип койушун. Ошол себептен ар бирөөсүнө кагазыбыз кандай болбойт десе, бүт баарын ошо мыйзам чагында, мыйзам чегинде, мыйзам талаасында иш алып барат да. Мына көрдүңүздөрбү, силер болсо болушунча чет мамлекетке чыгып иштеп келесеңер да акча тыйнаган баардыгын ошо мыйзамдыкты билбегендиктен ошо менен силер баарын артынан айырылып атасыңар. Мындай болсо ошон үчүн жанагындай тиги неме кылдылар, тиги комиссияны жандандырып, ошо комиссия боюнча баарын чогултуп, ошол боюнча иш алып барылат. Анан мага да буруч дейм. Ошо кызыл китеби бар, анан ошол тех паспорту жок, кызыл китеби менен алабыз. Ошо жок, кызыл китеп боюнча да айтпайбы, мына төрөйм түшүндүрдү го. Кызыл китеп боюнча, кызыл китеп азыр мен айтайын. Кызыл китеп жерге, тех паспорт үйгө. Тех паспорт болсо үйдүн баа немеси жана аныктаган баасы өйдөрөөк болот. Тех паспорту жок болсо жер катары азыраак болуп калат. Ошол себептен болсо мына баарыбызды ушу мыйзамга ылайык келелик да. Кандай гана иш алып барбайлы, тоокана салабызбы, иткана салабызбы, үй салабызбы, имарат салабызбы, баарыбызды ошо мыйзамга алып барышыбыз керек. Жөн эле туруп туруп өзү билемдик кылып курган ошо ал заман бүттү. Жок.